Эгер сиз чыркыраган чындыкты, жүрөккө жакын эмоцияны уккуңуз келсе, биздин модераторго жазылыңыз. Мумияны көмүп салуу түркөйлүк болгон. Жазуучу Бирлан Жылан китебинин автору Чолпонбек Абыкеев ушундай билдирүүнү массалык маалымат каражаттарына таратты. 2017 жылдын Бишкектин тарых музейинде көп жылдан бери сакталып турган аял затындагы мумия денесин ошол кездеги маданият, маалымат жана туризм министри Тугалбай Казаковдун буйругу менен 1956 жылы Элимей өзөгүндөгү мумия табылгасын Баткен өрөөнүнө көмүлүп салынган. Мумияны көмүлбөсүн деген Улуттук академиянын илим постторун ойна койбой, көктүгүнө салып, гөөдөнүн көтөрүп, эч кимге кулак салбай, Тугалбай Казаков өпкө адатын карматып, бир топ ызычуу жараткан. Бүгүнкү күндө мындай археологиялык табылга табылбай турганын айтып, жазуучу журналист Чолпонбек Абыкеев кейип келет. Бакиевдин аялы жетип келди. 2010 жылдан бери дайыны билинбей кеткен ырчы Жаныш Бакиевдин аялы Орозгүл Токторбаева Бишкекке келгени маалым болду. Мындай маалыматты достор тобунун ырчысы Айчүрөк Султанова өзүнүн Facebook баракчасына жазып, интернет желелерине тараткан. Ошондой эле курдашы Орозгүл Токторбаева чоң долбоор иши менен келгенин жарыялап, ага ийгилик каалап кеткен. Жаныш Бакиевдин аялынын жетип келиши коомчулукка кооптоно турган жем таштаган. Аны суракка алуу жагында жазышкан. Ошон менен бирге Жаныш Бакиевдин аялына жазылган долбоорго келишим коюлабы деген суроолор да пайда болду. Садыр Жапаровдун инаугурациясына чакырылганбы деген кеп сөздөр да четте калган эмес. Айтор күбүр шубурдун күйүүсү каякта күлөнөт, аны убакыт көрсөтөт. Кубанычбектин кылыгы, Розанын кылтыңдаганы кылмышка илинди. Коррупция беренеси менен Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин депутаты Кубанычбек Жумалиев 65 жашында абакка отурду. Мындай билдирүүнү УКМКнын басма сөз кызматы билдирүү таратты. Маалыматка ылайык жемкорлуктун жогорку деңгээлиндеги айыбы тагылган. Айта кетсек, анын жубайы Роза Аманова ректор болуп турган медициналык окуу жайында лицензия берүү боюнча чырлуу документация табылган. Ошон менен бирге Жумалиевке таандык 78 объекти катталып, мамлекетке төгүлүчү акча каражаттары жаап жашырылып, кымырылып келген. Кылтыңдаган Роза айынан Кубанычбек мырзанын Куран кармап карганган кылыгы эми ачылгандай. Мамлекетке ыраа көрбөгөн акчасы чын эле болсо, анда жалганда Куран кармаганы кандай болуп калат? Мунул январь айында дагы уже 1,5 миллиардтан өтүп калды. Бул деген эмне деген? Бул деген ошол уурдалган акчалар, чынында уурдалган акчалар көп. Анан биз адамдарды мына ушундай кылып атабыз, уурдаган чиновниктердин бардыгын алып барып эле түрмөгө отургузуп, анан аркага түрмөгө айдап берели деген оюбуз жок. Эгерде ал адам уурдаган акчасын мамлекеттик бюджеттен кайрадан кайтарса, мыйзам чегинде, биз ал адамдарга баягы тергөө менен кызматташты деген статьяны колдонобуз дагы. Ошонун негизинде ал адамдарды чыгаранга мүмкүнчүлүк түзүлүп калат. Ошондуктан депутат болобу, министр болобу, башка болобу, Садыр Нуркожоевдун дагы айткан, бизге койгон тапшырмасы ушул боюнча иштейбиз. Андан сырткары эми коррупция менен күрөшүү бир эле акча жүзүндө эле жүрбөйт экен да. Акча жүзүндө эле жүрбөйт экен. Мына азыр уюшкан кылмыштык топко каршы күрөшүү боюнча дагы мен бир өз айтып кетейин. Мына парламенттин алдында, себеби дегенде парламент урматтуу депутаттар, эл өкүлдөрү, силер ушуну билип коюшуңуздар керек. Мамлекетибизде уюшкан кылмыштык топ баарын башкарып калган. Баарын башкарып калган. Керек болсо мамлекеттик кызматтарга коюшту ошолор чечип калды. Кайсыл адам депутаттыкка барыш керек, кайсыл адам депутат болуш керек, ошолор чечип калды. Кайсыл бизнес өнүгүш керек, ким бизнес кылыш керек, ошолор чечип калды. Мындан ары андай болбойт. Положенец, смотрящий, вор в законе деген биздин коомубузда болбойт мындан ары. Ким вор в закон болгусу келсе, бар башка өлкөдө жашасын. Биздин мамлекетибизде вор в закон жашабайт. Биздин мамлекетибизде смотрящий, положенец деген болбойт мындан ары. Биз ушуну өзүбүз ушуга багытты коюп өзгөртүшүбүз керек. Коркпосон ушуну жасашыбыз керек. Эгер сиз чыркыраган чындыкты, жүрөккө жакын эмоцияны уккуңуз келсе, биздин модераторго жазылыңыз.